Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly cemaat. Allah Taala barыбыздын niyetibizdi, tilegibizdi kabul kılgan bolsun. Biz daim aytıp жүрөбүz, kimde kim Allah Taala'nın үйлөрүнөн болгон bir үйгө басып келген болса, Кудай Таалам bir kadamına күнөөсүн кечирсе, bir kadamına сооп жазат деп келет. İnşallah биздин баскан ар бир 10 кадамыбызга Кудай Таалам сооп жазган болсо, сол кадамыбыз менен кемчиликтерди кетирген болсок, ошону Кудай Таалам өзү кечирген болсун иншалла. Эми бизде бүгүнкү сабагыбыз вакф жөнүндө экен. Бул вакф деген мурдатан эле пайдаланып келген, пайгамбардын убактынан бери эле келаткан сөз. Вакф деген бул бир нерсени Аллах Таалага жакын болуу үчүн, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн, ошо өзүңдүн мүлкүңдөн чыгарып, ошо Аллах Таала үчүн атап коюу. Ошону бизде вакф деп коет. Мындайча айтканда, ошо Аллах жолуна садака чыгаруу. Хазирети Усмандын убактынан бери келаткан, мисалы, ошо вакф бар. Бүгүнкү күндө да, мисалы, Хазирети Усман пайгамбарыбызга 1400 жыл болгон болсо, өтүп кеткенине. Хазирети Усмандын вакфы деген бар. Эми ал жерде жыл сайын ошо ажылар барганда, Усмандын фондунан мына 1000 кишиге мисалы биз тамак бердик, 10.000 кишиге суу бердик деп туруп, дагы эле ошол эмне иштеп келатат. Мындайча айтканда, ошол эмне ахиретке болгон инвестиция деп койсок болот экен да, бул маселени. Эми бул вакф кандай нерселер үчүн болот? Мисалы Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Лан таналул бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун." Силер өзүңөрдүн жакшы көргөн нерселериңерден эмне Аллах жолуна сарптамайынча жакшылыкка жете албайсыңар дейт. Демек бул садака чыгаруу деген сөз да. Мисалы карап көрсөк, бизде ушундай бир адаттарыбыз бар. Эгер садака чыгарыш керек болсо, ушунчалык бир эсептеп калабыз да. Эсептеп, чөнтөктү карап туруп, ошон мисалы 20 сомдуктарды беребиз, же 10 сомдуктарды беребиз, 100 сомдуктарды бергибиз келбейт да. Алла ыраазычылыгы үчүн. Аллах ыраазычылыгы үчүн бергибиз келбейт. Бирок эмне? Аллах Тааланын үчүн бере турган болсок, мисалы жакшына бер дейт. Ошол муктаж адамдын бир нерсесине жарап калсын дейт да. Мисалы сахабалардын убактында, сахабалар эгер берет, мисалы садака чыгарганда, ошону бир миске атырга сүртүп туруп анан бериши экен да. Ошол муктаж адамдын колуна жетерден мурда бул Аллах Таалага жетет деп туруп, жеттүү кылып туруп берет экен да. Бир сахаба болсо, дагы келип туруп пайгамбарыбызга Саат деген киши энеси өтүп кеткен экен. "Я Расулалла, Сааттын энеси өтүп кетти. Эмне кылсам болот?" десе, "Сен суу чыгар" деди пайгамбарыбыз. Ошондо энесинин атынан кудук казды дейт. Элестетип көргүлө. Кудук казып туруп эмне ошол жерден суу чыгарып койду. Ошо эмне энеме жетип турсун деп. Азыр мына бизде да бүгүнкү күндө энемдин жылдыгын кылбай эле мен ошол көчөгө шагыл төшөп туруп көчөнү оңдоп койдум, же болбосо бир көпүрө салып койдум дегендерди көрүп атабыз да. Мына ошолор эмне? Бул ошо чындыгы шариаттын жолунда иш кылган адамдар да. Анткени пайгамбардын хадисинде келет да, эгер адам баласы өтүп кете турган болсо, инқата амалуху. Анын бүт бардык иштери токтойт, бирок 3 нерседен сооп тынбай жетип турат дейт. 3 нерседен тынбай сооп жетип турат дейт. Ошол жете турган сооптордун биринчиси садака жария. Садака жария деген эмне? Тынбай эл пайдаланган бир нерсени салып койсо, ошондон сооп тынбастан жетип турат экен. Экинчиси бир илим таштап кеткен болсо, ошо элдер пайдалана турган. Ошо илимден дагы ошол эмне сооп жетип турат. Бир ачылыш жасады мусулмандарга, элге пайдалуу, же болбосо эмне бир китеп жазып койду. Ошондон эмне сооп тынбай эл пайдаланган сайын жетип турат экен. Андан кийин валадун салихун яд'улаху. Жакшы бир перзент калтырып кеткен болсо, ошо перзентинин дагы ошол атасына же энесине кылган дуасы кабыл болот деп эмне хадисте келет. Хазирет Умарды билесиздер, пайгамбар айткан го. Пайгамбарыбыз Маккадан Мадинага көчүп барганда, эми эл кээде болгон, жарды болгон, кыйналып жашаган. Ошондо бир Рума деген кудук бар экен да. Ошол кудук бир еврейдик экен. Ошол элдерге сатат экен. Кудуктучу, суусун. Ошондо пайгамбар айтканда, кимде ким ошол кудукту сатып ала турган болсо, Кудай Таалам ошол бейиштен ошону бир сыйлайт, бейиш менен. Дегенде Хазирети Усман барып туруп, ошону сатасыңбы мага десе, "Жок, мен сатпайм" дейт. "Кааласаң мен жарымын сатсам болот" дейт да баягы жерде. "Жарымын сатам" дейт. Жарымын дегенде кааласаң ошо жуманы бөлө алабыз, же бир күн мен, бир күн сен десе, канча десе, 12.000 дирхам дейт.
12.000 dirham деп тұр, ошоны сатат да. Эми карасаңыздар бизге ошо дирхам деген бул жөн эле сөз угулуп атат го, дирхам эле деп коебуз да, туурабы? А бирок ошол дирхам алтындан болгон экен да. Алтындан болгон экен. Ошо дирхамды эсептесек, азыр бизде 4 грамм 250 миллиграмм болот экен. 4,5 граммга жетпейт да. Азыр бизде Кыргызстанда мен азыр кызык эсептеп көрдүм, эсептесем 19.967 сом болот экен ошо бир дирхам. Азыр мына бүгүнкү күн менен эсептегенде Кыргызстандын эсеби менен да. Эгер бай дүйнөлүк баа менен эсептегенде 20 миңден ашып кетет экен. Эми орто эсеп менен 20 миң сомдон эсептегенде бир алтын тыйынын. Эми элестетиңиздер, ошондо 12.000 дирхамы 240 миллион сом болуп кетет экен. Биздин бүгүнкү сом менен эсептегенде карасаң, мусулмандардын пайдасына деп туруп эмне? Ошол 240 миллион сомго ошону сатып алып койду. 112.000 дирхамга сатып алып койду. Ошондо Усманды карасаң, менин кезегим келгенде 2 күндүк сууңарды камдап алгыла, мен жана силерге белек кылдым, хадия кылдым деп койду мусулмандарга. Усмандын кезеги келгенде элдин баары сууну камдап алат экен дагы, эртеси күнү тиги еврейге, яхудиге эч ким барбай койт экен. Сен мен содамды буздуң, эми калгандыгын ал деген экен. Канча десе 8.000 десе, ал 8.000 дирхамды да сатып алып койгон. Ошондо жалпы 20.000 дирхамга сатып алган экен да. Эми 20.000 дирхам 400 миллион сом болот экен. Биздин бүгүнкү күндөгү курс менен алып караганда. Карасаң 400 миллион сом. Эми бул кандай бул? Эми керемет адам да. Мисалы ошол кудук уланып кетти. Азыркы күнгө чейин ошол кудуктун эмеси келатат. Вакф Усман деп бар да, Усмандын фонду деп тур, фонд ачып койгон. Бүгүнкү күнгө чейин анын ишканалары бар. Сууларды алып келип туруп иштетип, суу чыгара турган ишканалары бар. Ажылар барганда Усмандын фондунан ушунча миң суу таркаттык деп тур, суулар таркатылып атат. Усмандын фондунан 10 миң кишиге тамак таркатылып деп, тамактар таркатылып атат да. Анын гостиницалары бар, ошол жерден иштеп туруп эмне? Ошол оборот кетип атат да, мына туугандар. Муну вакф деген сөздү мындайча айтканда вечная инвестиция деп койсок болот экен да. Демек, ал калат экен да, ошол Аллах жолуна коюп койдуң, болду, ошол эмне уланып соолуп кете берет экен. Ажыга, умрага баргандар болсо, ошол жерде ажы башчылар эле көрсөткөн болсо керек, ошо Арафатка барып туруп, кайра Минага карап кетип атканда, ошо эме зоонун боорунда ошол жерде эме бар. Арык кеткен, канал кеткен да. Ошол каналды Харун Рашиддин аялы Зубайда жасаткан экен да. Ажыга келгендер кыйналбасын, ошолор суудан пайдалансын деп туруп, ошол Азизия деген жерден Арафатка сууну тартып келген экен, булактын суусун. Көрбөйсүңөр. Демек, ушундай бир сооптуу иштерди кылса бул жарашат экен да. Вакыт дегенде мисалы арык казып койсоң, бул да вакытка кирет. Мисалы биз мисал келтирдик, Харун Рашиддин аялы Зубайда эмне арык тартып туруп Арафатка суу алып барган дедик. Мисалы биз айыл-жерлерге арык казып берсек, же болбосо элдерге суу тартып берсек, же болбосо элден кудук казып берсек, же сууну чыгарып туруп ошол жерде эмне вышкаларды коюп туруп, бир айылды суу менен камсыз кылып койсок, бул дагы садака жария да. Бул ошол айылга вакыф болуп калат экен дагы, соогу тынбай жетип тура берет. Мисалы ошол сууну бир жерге чыгарып берсеңиздер, ошол суудан адамдар ичет, тамак аш жасайт, кир жууйт, кир жууганда намаз окуйт. Ошол сиздин чыгарып берген сууга эгерде бирөө кийимин жууп намаз окуса, намазына дагы шериктеш боло бересиз да. Анткени ал эмне? Ошол кир кийимин намазды кылып тазалап жууп туруп намазын окуп атат. Тамак ошол сууга тамак иче турган болсо, тамак жасаса, тамагыны дагы сиз жасап бергендей соопко ээ боло бересиз да. Карасаңыздар, бул вакыфтын кандай бир пайдасы бар да. Эми элестетип көрүңүздөр, ошол жерден бакты сугарды дейлик. Бакты сугартып ошол бактан не чымчыктар пайдаланды, чымчыктар сайрандады, уялады, бала чакалуу болду дейлик баягы жерде, жумуртка басып. Баарына сооп сиздики болот баягы жерде. Анткени сиз ошол сууну чыгарып бердиңиз да, вакыф кылдыңыз, ошо сиз шериктеш болосуз ошол нерсеге. Эми элестетип көрүңүздөр, ошол жерден картошка салды, мисалы, экти бирөө сиздин чыгарган сууңуз менен. Картошкасын сатты, мисалы, Бишкектен сата турган болсо, же болбосо көлдөн бир вакыф чыгарган болсоңуз сууну, аны не Россияга кетти, Казакстанга кетти. Ошолор жесе дагы соо сизге кете берет. Анткени сууну сиз чыгарып берет. Ошого себепчи болуп калдыңыз да баягы. Көрбөйсүздарбы? Ошондон туугандар, эгерде мисалы кээде карап көрсөң, эстелик кылат эле мал бул дейт. Мисалы 2000-3000 доллар жөнө кетип калат экен да. Кээ кымбат эстеликтергечи. Мисалы ошол эстеликке бир временка салып берип койсо болот да, бир жетимдерге. Туурабы? Кичинекей бир 2 комната кылып салып берип кое турган болсо 2000-3000 долларга жөн эле тургузса болот да баягынычы. Алар жыргабайбы?
Көрүнгөн жерде квартирада жүргөндөн көрө ошолорго эмне бир үй салып берип кое турган болсок, ошол жерде жылуу жумшак өздөрүнүн үйү, мисалы бир 20-25 миң сомго саан эчкилер барады. Эчкинен алып берип койсоң, ал көп жебейт деле да. Жеми менен, чөө менен алып берип койсоң, багышы жетим, жесир, жыргабай баягы жердечи. Күндө сүт саап ичип, сүт чай кылып тамактын ордуна жок дегенде, мына туугандар. Азыр мисалы жөн уйдун сүтү 50 сом болса, ешкінің сүті 100 сом екен баяғы жерде. Мүмкін аны күнде жарым литр, 1 литр болса, сатып күн көреді еле. Мына туғандар. Қысқасы біз не уақыф қыла тұрған болсақ, садақа қылам десек, бізде толтыра жол жобасы бар екен да. Аны емес бір ғана ойланышымыз керек екен. Эми дагы бир мисал айтып берейин, ошол менен биздин сагыбыздагы бүтүрөлү. Мына бизде Египетте окуган кыргыз студенттер көп эмеспи? Ошолордун арасында бирөөсү 90-жылдары экен. Барып эки бөйрөк иштебей калды. Гемодиализге түшүп калды да. Ошондо бул жака келе албайт эле. Келсе да тез эле кетет эле. Себеби ал убакта бизде андай аппарат жок. Азыр деле барбы, бирок кымбат да. Бизде деле туурабы? Жума сайын 3 жолу 5 миң сомдон ошо гемодиализ аппаратка жатыш керек экен. Баягы ошол жерде жумасына 2-3 күн барат экен, барса толтура эл дейт. Ошол жерде эмне? Бир мусулман бай гемодиализ аппараттарды коюп коюптур ошол жерге. Мусулмандар үчүн бекер менин атымдан. Кудай таалам ушундай сыноо бериптир. Ошо кыйналгандар үчүн бекер деп туруп, ошо аппараттарды сатып берип койду. Бесплатно дейт баягы жерде. Карасаң, баягы өзү студент ошол жерде эмне? Ошого барып туруп бөйрөгүн тазалатып атат. Ошондо отуруп кейип калыптыр. Эми Кудай таалам ушундай бир ооруну берип койду. Неге мынчалык бизди кыйнайт десем, дейт, баягы бала айтканын угуп калдык да. Бир аксакал бар экен. Балам, Кудайга шүгүр де, биздин оорубузда жок дегенде шыпасы бар мына. Жума сайын 2 жолу 3 жолу келип, мына бекер тазаланып атат, каныбызды тазалат. Бөйрөгүбүз иштебесе дагы мына аппарат аркылуу. Давасы жок, шыпасы жок, оору берип койсом, эмне кылат элең деп айтат. Карасаң, ошого да ыраазы да байкуш жана аксакалчы. Ушундай шыпасы бар менин ооруумда деп. Эми мына бизде дагы Кудайга шүгүр, байлар бар. Мисалы ошондой бир центр ачып койсо деле болот да. Неге ал жакта болот дагы бизде болбойт? Мисалы күндө мисалы акчасын аркага сарптагандар бар да. Мисалы жок дегенде 5-6 аппарат боло турган болсо, ошо бирөөсүнө күндө мисалы 5 адамды бекер кылга деп туруп, ошонун акчасын төлөп кое турган байлар бар мисалы. Күнүгө 5 бекер канын тазалап бере турган болсо, 10 күнгө 50, бир айга 150 адамга 55 миң сомдон болгондо соонуна калып атат да. Бул дагы эмне? Садака жария, ошол эмне? Вакыфтын катарына кирип кете берет. Эгер ошондой аппараттарды алып кое турган болсо.